Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн биз жеңил ой тасмасына кичине болсо да видеоролик чагылдырдык. Сиздер видеого лайк басып, ошондой эле бул видеороликтин таралышына жардамыңызды берип кетиңиздер. Жана каналга жаңыдан келген коноктор болсо, албетте подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону басып коюңуздар. Бардыгыңыздарга салам, Жеңил ой YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн сиздер менен Жеңил ой тасмасынын 3-сезонуна келип токтолгондугубузду бардыгыбыз эле билсек керек. Бирок ошол Жеңил ой 3-сезонунда биз көптөгөн бурулуштарга келерибизди мен буга чейинки видеолорумда айтканмын. Жана дагы ошол бурулуштардын эң чоңуна келип жеттик десек жаңылышпайм. Себеби дегенде 25 жыл мурун өлдү деп эсептелинген аял бүгүнкү бөлүмдөрдө кайтып келди. Жана бул кандайча болуп кетти? Алдыңкы видеолорду талдайбыз. Анда эмесе биз видеобузду баштайбыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул видеоролик аябай көп лайк жыйнаган болсо, биз кийинки бөлүмдөрдө аябай сонун кылып сиздерге чыгарып бергенге ар дайым даярбыз. Жеңил ой тасмасынын 3-сезонунда түрк телевидениясында көрсөтүлүп башталгандан кийин түрктөр бразилиялыктарды жана Корея көрүүчүлөрүнүн эсин чыгарып, толугу менен фантазиясы менен киришип кетишет. Ошентип күтүлбөгөн жерден муну жумшактык менен Жеңил ой сериалына Дилшактын кереметтүү тирилүүсү менен баштап алышат. Туура аял мүрзөдөн көтөрүлөт. Анын жанына канча жаш төгүштү. Жана ал бул учурда кайда эле? Жазуучулар ушул учурду кандайча ойлоп табышкан? Абдан кызыктуу бойдон калууда. Туура айтасыздар. Азиза айым аны кармап кеткен. Бирок анын дагы буга себеби бардыр. Аны дагы бара-бара кинодон көрө баштайбыз. Мен сизди ишендирем, эгер Жеңил ой тасмасын көрсөңүз, анда ал сизге аябай жагат. Жана ал созулуп кетпестен аяктаганына аябай капаланасыз. Анткени сиз аны менен түбөлүктүү уланышын каалагансыз. Туура достор, бардыгыбыз эле Жеңил ой тасмасынын аябай узак тартылышын каалайбыз, бирок бардык сериалдар финал коюусу керек. Андыктан биз дагы Жеңил ой тасмасынын финалын көрөбүз. Бирок бул учурда бардыгыбыздын эле маанайыбыз чөт болушу керек. Себеби дегенде биз Жеңил ой тасмасы менен көп эле убакытта чогуу биргеликте болуп койдук. Ошентип тирилген Дилшах Миранын энеси жана Хазардын биринчи сүйгөн ролунда Жеңил ой тасмасына тартыла баштаган Айсун Мечинер ролун аткарат экен. Айсун абдан сулуу. Жаш кезинде эки фамилиялуу, эки бир тууган Шадокло жана Асланбейлерди сүйдүрүп алган аялдын ролуна ылайыктуу. Эң кызыгы, алдыда айрыкча Хазар мындай кайтып келүүнү кандайча кабыл алат? Мурунку сүйгөнүн жолугушуусу болобу? Албетте болот. Ал эми Захранын тагдыры эмне болот? Айсун айым ак жаштык, бир литр көз жаш, коркунучтуу көчөлөр сыяктуу сериалдарда роль жараткан. Буга чейин Дилшах айымдын ролуна Эбру Хайчаттын ысымы жарыяланып келген. Бирок бул маалымат тилекке каршы тасталган эмес. Ал эми Жеңил ой тасмасынын өзөтүнө көңүл буруп алсак. Мен сүйүүнү билген адамды тарбиялагым келет. Алдыда Дилшакты көргөндө Хазар шок болуп кетти. Аны көтөрүп алып айылга алып барат. Захра Дилшакка жалан жала айтып, аны ошол жерден кетирет. Хазар Дилшакты ээрчип жөнөйт. Ал көрүнгөндөн капыстан жоголуп кетет. Ошол учурда Дилшакты алып келген Фюзун анын күчү аркасынан күч кубатты арты деп эсептейт. Бирок Чихандан эмнени үйрөндү? Көңүлү көтөрүңкү. Бирок Фараттын даярдаган сюрпризи анын тең салмактуулугун салгындатат. Бул учурда Миран Жиханга байланыштуу сырларды ачыкка чыгарган. Жана дагы анын үйүндө баш алмандыкка алып келди. Риян Насукту, Азени ал өткөн күн үчүн урушат. Миран ага калп айтып, Азенин жанына алып келет. Хазар Шадоглу үйүнө кайтып келет. Бул кайтып келгенден кийин ал эч нерсе мурдагыдай болбойт экендигин айтат. Достор, мурунку видеолордогудай эле бул нерсенин суроолордун баардыгын, жоопторун жана бул табышмактуу сөздөрдүн баардыгын видеодон талкуулайбыз. Анда эмесе ушул кыска мөөнөттө менин каналым менен жана мени менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биз видеобузду толугу менен баштайбыз. Анда эмесе Жихан мырзанын ачыкка чыгарган чындыктары тууралуу сүйлөштүк. Жихан мырза баардыгына Азиза айым менен Насух мырзанын сүйгөндүгү тууралуу айтып берет. Жана дагы Миран дагы мени Жихан урдап кеткен, атайын жасалма полициялар менен деп айтат. Жана дагы ошол жерден үй бүлөсүндө тең салмактуулук пайда болот. Рияндын жини келип, чоң атасы менен урушат жана ал Азиза айым менен сүйлөшүүгө жөнөп кетет.
Ал эми Жихан мырза болсо Фюсүн айымды менин досум деп эсептеп, ага Хазар мырзаны Азизе айым менен Насух мырзанын уулу экендигин айтып, анын колуна чоң бир күч берет. Албетте Жихан мырза дагы өзүнүн кылган каталары үчүн кийин албетте сөзсүз өкүнөт. Ал эми Дилшах айымдын жөн жерден кайрадан жок болуп кетүүсүнө бул Захра айымдын айткан жалгандары себеп болот, себеби дегенде ал ага апаң өлгөн деп айтат. Бул нерсеге Дилшах айым албетте ишенгиси келбейт. Анан Хазар мырза алып келген үйдөн алып чыгып кетет. Ал эми Махфуз мырзанын дагы тагдыры жөнүндө азын-оолак кеп салып кетели. Махфуз мырзаны Захра айым сактап калат. Ал эми Захра айым бул кылгандыгы үчүн аябай өкүнөт жана дагы ал кайрадан артка кайтып барат. Ал эми Фарат мырза жасай турган сюрпризди биз жакынкы учурларда көрөбүз. Аны интрига катары калтырып кетсек. Баса достор, биздин досубуздун эсиңиздерде болсо, Instagram аккаунту ачылган эле, ошол жерден жеңил тасмасын өтүп кеткен бөлүмдөрдүн баардыгын ошол Instagram баракчадан көрө аласыздар. Ал Instagram баракчаны комментарийдин астынан таба аласыздар. Ушуну менен биздин видеобуз акырына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча.